айтып атат угарман, биз Тажикстан жөнүндө айтып кетпедимби мурдачы. Чындыгында негизги нерсе ушу Тажикстандын өнүгүүсү, ушу Тажикстанга таасир эткен факторлор жөнүндө болуп атат. Анткени Тажикстан Афганистан менен чектеш. Ал жерде Россиянын согуштук күчтөрү бар. Ошол жерде мүмкүн саны көбөйөт деген сүйлөшүүлөр болушу мүмкүн болуп атат. Орустардын солдаттарынын саны мүмкүн күчтөрү күчтөткөн түшөт да ал жакта. Анткени жана терроризм, экстремизм ошол эле ИГИЛ менен болуп аткан ситуация ислам мамлекети боюнча. Анткени ошол эле биз спецслужбалар маалыматы менен таянсак, ошо ИГИЛ азыр алсыздап кетпеди, баарыбызга белгилүү болуп калды. Бирок алсыздаганы менен баягы физикада айткандай энергия эч жака жоголбойт да. Ошол эле адамдар көбүнчөсү ошо Афганистан жака, Пакистан жака мамлекет контролдо албаган территориясына барышып, ошол үчүн кийин бизге дагы таасир этеби деп азыр даярдык көрүп атат. Жана ОДКБ деп коебуз го, Жамааттык коопсуздук уюму боюнча. Ошол жөнүндө бир топ сөздөр болот, албетте туура айтылып атат. Ошо жагынан мен айтпадым. Бирок биз Афганистан менен чектеш болбогондуктан биз бир экинчи мамлекет катары туруп атабыз. Бирок эң коопсуздуу албетте жагдай бул Өзбекстан менен Тажикстанга, ошо Афганистанда келаткан коркунучтар үчүн да. Анан мен жана сиз сурабадыңызбы, Европада барганда абдан кызыгышты эмне үчүн депчи. Биякта Алмаз мырза абдан туура айтып атат. Чындыгында эң негизгиси Кыргызстан, Борбор Азияда, деле постсоветтик аймакта парламенттик демократияны өнүктүрөбүз деп өзүбүз ушу конституциябызды 2010 жылы кабыл алып бир эксперимент кылып келатабыз да саясий система менен. Бул жактан биз абдан алдыга кеттик. Акыркы убакта жана Назарбаев мырзанын айтканы, биз дагы ушул жакты карашыбыз керек. Биз дагы парламентти күчтөтүшүбүз керек деген эле канча нерсени айтып атат. Биз деген валютабызды биринчи киргиздик, жанакы ВТОго биринчи кирдик. Көп нерседен Орто Азияда демократиянын аралчасы деп бир кезде айтылбады беле, туурабы? Азыр деле биз ошондойбуз, бирок мүмкүн биз аны айтып алгандыктан, анан көп нерсе болбой калгандыктан кичине уялгансып атабыз, аны кайра колдонгонго. Бирок чындыгы эле ошондой. Анан бул жерде эмнеге европалыктар мүмкүн мындай суроону аябай түз берип атканын себеби, алар мынтип айтып атышат да: сиздер уже 6 жылдан бери парламенттик демократиясыздар. Саясий системаңар, саясий партияларыңар өнүгүш керек эле. Саясий партиялар өзүнүн лидерлерин көрсөтүп, бир партиянын ичинде болгон бир жакшы процесстердин жыйынтыгында лидерлер чыгыш керек эле. Анан ошонун себебинде кийин президент айтып атат да, саясий элита алмашпаган үчүн, баягы эле кишилер жүргөн үчүн, баягы эле жүздөр болгон үчүн мен кошо ала кетем деп дагы айтып. Ошентип айтып кетип атпайбы? Анткени ал дагы кыйтып айтып атат да президент. Мен азыр айта албайм. Анткени деген саясий партиялар өздөрү өнүккөн жок ошол деңгээлге. Жаңылануу болгон жок. Ошол үчүн мен кантип айтам? Бирок мурункулар өзүнүкүн көрсөттү, эл кимди шаярыларын билбейбиз. Ушундай азырынча саясий маанай ушундай деген жооп берди да. Мен билбейм деп. Биз программабызды улантабыз. Биздин студиянын меймандары эл аралык мамилелер боюнча эксперт талдоочу Чынара Эсенгул, коомдук ишмер Алмаз Акматалиев. Студиянын номери 680606. Мындан тышкары сиздер 0708 68 0606 номер аркылуу дагы түз эфирде биздин WhatsAppка суроо пикирлерди калтырсаңыздар болот. Биз бүгүн Путиндин Кыргызстанга сапары, тышкы күчтөрдүн алдыдагы парламенттик шайлоого таасири тууралуу сүйлөшүп жатабыз. Азыр бизге келген Facebook'тагы айрым суроолорго дагы көңүл бөлөлүчү. Угарман кайрылып атат. Тышкы күчтөр дейт, бизге Кыргызстандагы президенттик шайлоодогу лидерлерге каржылык, финансылык ресурс жагынан жардам этиши мүмкүнбү деп кайрылган. Эми бул өтө маанилүү маселелердин бири, суроолордун бири. Мындай анализ жасап көрсөк, Россия болобу же башка чет өлкө болобу, кандай таасир кылышы мүмкүн негизи эле, теориялык жактан деле. Биринчиден акча, финансы. Баарыбыз түшүнөбүз, финансы жок, акчасы жок, шайлоо жүрбөйт, жүргүзө албайсың. Себеби баягы чыгым болуш керек. Мына биздин белгилүү саясатчылар уже бул жумада айта башташты. Канча чыгым короторундагы, кимден алганын айтышты, кайсы мамлекеттен айтпаса дагы. Значит, муну эми ал саясатчылар айтпаса деле биз билчүбүз, сезчүбүз. Экинчи фактор бул баягы медийный деп коелу, баягы ошол радио, телевидение, ошолордун колдоосу. Бизде кайсы мамлекеттин телевидениясы, кайсы мамлекеттин радиосу күчтүүрөөк, аны дагы баарыбыз билебиз. Бул дагы эле Россия,
Ошон үчүн үчүнчү ошол мамлекетте жүргөн биздин мигранттар, аларга дагы кандайдыр бир деңгээлде кысым болушу мүмкүн, тескерисинче ушуну колдоп берсеңер мындай жеңилдиктер болот деген. Биздики кайсы мамлекетте биздин мигранттар көп, ал дагы эле Россия. Ошон үчүн ушул фактордордун баарын алса, анда Россия албетте, Россиянын мүмкүнчүлүгү көп азыр. Бизге баягы кандайдыр бир деңгээлде же бут тосуу, же тескерисинче колдоо көрсөтүү. Маселе азыр алар кимге мындай бир немесе түшөт деген мааниде да. Бирок мен ойлойм, эгер ушунчалык Россия катуураак киришсе, ачык болуп калса, ошонун колдоосу, мисалы Украинада алар дагы 2-3 жолу өзүнүн кишисин колдойбуз деп, ошол майдандын бир себебин дагы ошол болгон. Аны баарыбыз билебиз. Анан экинчиден Россиядан башка да күчтөр бар да. Мисалы ислам мамлекеттери бар, араб мамлекеттери бар, Казакстан бар, Батыш бар, Европа, Америка, ушу сыяктуу да. Ошон үчүн толук мүмкүнчүлүгү бар. Мен мындан да кес айтат элем, сөзсүз түрдө кайсы партия болбосун, баары бир жана мен айткан факторлор ойнойт. Анан эми биз баягы колубузду жайып эле отура бербешибиз керек да. Менин оюмча, мына мен айткан саясатчынын айткан сөздөрү боюнча менин оюмча азыр ГКНБ иштеш керек азыр. Качан алган, кимден алган, анан кийин партиялар жөнүндө, же болбосо шайлоо кодексине кайсы бир өзгөртүүлөр кириш керек. Себеби азыр партиянын капчыгын, партиянын же болбосо талапкердин финансын көзөмөлдөө процесси биздики аябай либералдуу. Ал жерден сен өзүң канчаны көрсөтсөң, ошону гана текшерет, анан отчетун берип койсоң болду. Мүмкүн башкача текшериш керек. Кайдан келип атат, качан келип атат, чын эле ошол Асановдон келдиби, же Асановдун артында дагы бирдемелер барбы, башка бирөөлөр барбы деген факторлорду. Башкача айтканда, бул жерде аябай терең ойлончу маселе. Себеби көп акча келсе, кайсы бир мамлекеттен, ал сөзсүз эле Россия эмес. Мен ачык эле айтайын, мисалы бир азыр мындай бир исламчы деп коелучу, радикалдуу исламды көздөгөн талапкерлерден бирөө чыгып туруп, чоңураак акча менен келсе эмне болобуз? Ал жеңбесе дагы, бирок кагылыштар болот, ажырым болот, Кыргызстан дагы бөлүнөт. Ушу сыяктуу биз ушу шайлоодон, президенттик шайлоодон күчтүү чыгышыбыз керек. Биз бирдиктүү чыгышыбыз керек. Биз мындай бир шайлоонун артынан, анан бизде 2 революция тең шайлоонун артынан болгон. Ошону да унутпайлы. Өтө этият болуш керек. Этият болуш керек. Анан жана угарман айтпадыбы? Албетте сөзсүз түрдө таасир болот. Бирок биз дагы ошол Кыргызстан биз үчүн, кыргызстандыктар биз добуш биздин колубузда деген ойду эч качан четке какпашыбыз керек да. Чынар айым, бул жерде дагы угарман мындай суроону узатып атат да. Орусия сыяктуу эле коңшу Казакстандын таасири шайлоодо болушу мүмкүнбү? Анда Казакстан кимге артыкчылык берет деген ойдосуз деп кайрылган экен. Менимче бул суроо дагы жөн жеринен эмес болуш керек. Анткени мына президент Алмазбек Атамбаевдин Евроньюз телеканалына берген маегинде ушу Казакстан боюнча дагы пикирин билдирген эле. Ал коомчулукта азыркыга чейин кызуу талкууланып жатат. Мына Казакстандын тышкы иштер министрлиги Кыргызстанга атайын нота жөнөттү. Негизи бул канчалык деңгээлде ушул шайлоо алдындагы бир мамилени таасир этиши мүмкүн? Же болбосо алар Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев, мисалы президент Алмазбек Атамбаев бир симпатия кылган кандидатка колдоо көрсөтпөй коюшу мүмкүнбү деген дагы суроо жаралат да. Эми мындай бир нерсени айтып кетиш керек эң башынан, теория жактан. Албетте бизнес структуралар, бизнес саясатка дайыма кийлигишип келген да. Анткени алар өзүнүн кызыкчылыктарын коргош керек. Кайсы мамлекетте алба. Ошол эле Америкада Трамп мырзанын келгени
жакшы мисал болуп атат да. Анткени саясатта ал мырзанын тажрыйбасы жок экени баары эле аныктап атышат, бирок ага карабай ошо олигархия, ошо бизнес структуралар, акчасы барлар Трамп мырзага келгендей болуп калды. Система да ага мүмкүнчүлүк берип койду да. Өздөрү да түшүнбөй калды эмне болуп кеткенин америкалыктар. Бүтүүсүз болгондо. Бүтүүсүз болду да, бирок ушу мындай талдоолору, анализдери туура эмес болгону билинип калды да, эл менен туура жакшы иштеп койду. Трамп бизнесмен катары иштеди, стратегияларын жакшы аныктап, пландарын аягы ушуга келди. Брекзит боюнча деле ошо да, жана Британиянын Евро биримдиктен чыгып кеткени. Ал жерден деле Камерон айтып атты эле, бул болушу мүмкүн эмес, жакын келет, бирок болбойт деп. Бул бир эмнени белгилейт? Бул ошоруки саясатка болгон ар кайсы факторлорду туура эмес талдап атканын белгиси болуп атат да. Элдин маанайын билбегендик жөнүндө болуп атат. Эми бизге келсек, Кыргызстан башынан эле кыргыз казак бир тууган деп эле биз айтып келебиз. Башка тышкы мамлекеттерден келгенде эле мисалы эксперттер айта беришет, силер чынында окшош экенсиңер. Бир жагыңардан эле окшошпойт экенсиңер, кичине силер жардыраак экенсиңер, аларда кичине акча көбүрөөк экен, байыраак эл экен дешет да. Эми муну эмне дегендик? Аякта олигархиянын күчү жакшы Казакстанда, бирок Назарбаев мырза президент болуп турганда албетте ал мындай кандайдыр бир контроль бар да, ошо олигарх күчтөрдүчү. Бирок биз күтүп атпайбызбы, аякта да президент өзгөрүшү мүмкүн, бир топ кыйын абалга түшүп калышы мүмкүн системачы, эл дагы аны сезет. Биз ошого мамлекет катары, коом катары даяр болушубуз керек. 2010-жылда болгон окуялар апрелде, июнда Кыргызстанда ошонун негизинде жана блокада кылды деп президент айтып атпайбы? Анан бизге дагы оор кылды. Эгерде коңшу мамлекет болсо, мүмкүн мынчалык катуу реакция кылбай эле койсо болмок беле, мүмкүн түшүндүк менен кабыл алса болмокпу дегентип айтып атат да. Мындай колдосо болмок беле бизди депчи. Анткени жана даже адамдар кичине человеческие жертвы болду деген сөздү айтып атпайбы? Ал жакта мындай фактыларды келсек ал бар, эми бирок аны айта алган жок да ал жерденчи. Эми ал өзүнчө маселе, эмоционально выступать этет эмеспи биздин президент. Кичине дипломатиялык эме жакта мүмкүн ошол үчүн талкуулап атышат, туура айттыбы, туура эмеспи деп. Бирок кандайдыр болбосун ал чындыкка жатат. Анан азыр Казакстан менен бизнестерин алып барган, Россияда бизнестери бар, бизнес саясатчылар бар. Мүмкүн атын айтып атсам туура эмес болуп калаттыр, бирок биз аны жакшы эле билебиз. Алар келсе, мүмкүн ошол эле акчалардын баягы отработка кылыш керектигин кайтып бериш керек да. Ошо эгерде саясатта президент болуп колдоп койсо, алар кийин ошоруки мамлекеттердин кызыкчылыктарын колдой турган маанайда саясат алып бара турган кандидаттар болушу мүмкүн да. Ошол жактан биз алыс болушубуз керек. Аны эгерде кичине мындай ачыктап фактылар болуп кичине чыгарса элге, мүмкүн эл туура нукта ойлонуп, туура кандидатты колдойт беле деген да. Бирок бул формула кайсы мамлекетте болбосун иштейт да. Олигархтар, бизнесмендер саясатчыларга вклад кылып, инвестиция кылып, кийин кайра кайтарып алыш үчүн типичный саясатчы болсо. Бирок бизнестен келген саясатчылар биздин парламентте абдан көп болот. Ошондуктан бул жерде байланышуулар абдан күчтүү, бирок көбүнчөсү чыныгы Казакстан менен Россияныкы эле да. АКШ алыстап калды, ошол эле биздин ГКНБ ачыгын айтыш керек, ФСБ менен жакшы иштеп коюшту акыркы жылдары. Бул жакта полный контроль да, постсоветтик аймактын эмеси. АКШ менен батыш мамлекеттери бул жерде азыр жөнөкөй эле жана НПО аркылуу болобу, башка болобу, азыр чыныгы чоң финансын алып келип элге таратып ийгенде мүмкүнчүлүктөрү жок азыр. Азыр анда алдыдагы шайлоого көбүрөөк таасир этүүчү күч катары биз Казакстан, Орусияны көрсөк болот экен да, жогорудагы билдирүү мисалы эки президенттин ортосундагы мамилеге канчалык бир таасир этиши мүмкүнбү? Келерки шайлоо. Эми мындай да Путиндин келатканын менин оюмча дагы бир чоң себеби бар. Себеби Евразиялык экономикалык биримдик бүгүнкү күндө жакшы абалда эмес. Туура. Мисалы Орусия менен эле Белоруссиянын мамилеси кандай болуп атат? Өтө татаал, баягы батыштын санкциялары Россияга каршы, Украина менен болгон мамилелердин кесепети, Белоруссия менен мына Россиянын ортосундагы проблемалар, Казакстан деле ачык айтып атат. Экономикалык көрсөткүчтөрдү мындай объективдүү немелерди сандарды алсак деле анча жакшы эмес. Ошон үчүн дагы эле биз ошол Евразиялык экономикалык биримдик бул жалаң эле экономикалык саясат эмес, бул саясий дагы орган, саясий дагы биримдик деп
эксперттер бекерден айткан жок. Ошон үчүн менин жеке пикиримде Путинге азыр ушунчалык маанилүү жок дегенде Тажикстан же болбосо Өзбекстан мындай ыктап бизге ушинтип турса, анын дагы Россиянын алдындагы мен баягы чоң СССРды түскөнгө аракет Кадыр баркы жогору кылып атпаймынбы, мен ушинтип атпаймынбы деген баягы өз шайлоочуларына мына айтчу сөзү көбүрөөк болот да. Бирок канчалык деңгээлде бул ишке ашат, тарых көрсөтөр. Бирок бүгүнкү күндө эгер бил азыр Евразестин тагдыры менин оюмча Россия менен Белоруссиянын мамилесинде. Казакстан деле мындай анча деле менин оюмча биздин Кыргызстандагы шайлоого анчалык таасирин тийгизе албайт болуш керек. Себеби аларга деле анан дагы бир нерсени мен айткым келип атат да. Бизде мисалы мына талапкерлер аныкталып калды, бир 10 чактысы чыгаар, күчтүүрөөктөр майда чүйдөнү эсептебегенде. Бирок менин оюмча Кыргызстанда бир дагы чоң абройлуу саясатчы Россияга каршы саясатты жүргүзө албайт бүгүнкү күндө. Жүргүзүүнүн кажети да жок. Себеби ал тескери эффект берет. Мен башка нерседен корком. Эгер чакан бир шаарда мисалы, же болбосо чакан бир райондо Кудайдын бетин ар кылсын, эгер мини референдум өткөзбөйсө, ошо Кудай билет жыйынтыктары кандай болот. Биз каяка кошулабыз, ким менен бир болобуз деген суроону берсе, менин оюмча чатап болуп кетиши мүмкүн. Ушуну да унутпайлы да. Ошон үчүн Евразиялык экономикалык бийлик менин келечеги не байланыштууго дейм да. Ушул визити. Албетте Евразиялык биримдиктин келечеги ар бир мамлекеттин лидерине жараша болот. Президентине жараша болот. Ошон үчүн муну дагы мисалы сиз кыйтып айткан маселени айрым бир ушул президенттик шайлоого аттанган саясатчылар өзүнүн бир программасында же өзүнүн сөзүндө колдонушу мүмкүнбү? Ошондо мисалы ал дагы артыкчылыкка, утушка ээ болом деген сыяктуу. Эми мындай катуу кеткен саясатчы бул кар эле тескери эффект бериши мүмкүн. Бирок биз Россия менен жакшы болушубуз керек. Россия биздин стратегиялык партнерубуз. 1 миллион мигрантыбыз жүрөт, бир тууган элбиз, СССРда 70 жыл чогуу болдук деген лозунгтар ар бир абройлуу талапкердин программасында сөзсүз болот. Бул объективдүү чындык бүгүнкү күндө. Бирок канчалык деңгээлде, себеби биз үчүн башка бирикме жок. Биз европалык тандоо жок деген ойлосуз. Тандоо жок. Биз айла жок кирдик. Аны баарыбыз эле айтып атабыз. Даяр эмес кирдик, аны да айтып атабыз. Ошонун кесепетин тартып атабыз, аны да көрүп атабыз. Бирок тилекке каршы чыга албайбыз бүгүнкү күндө. Бизди чыгарбайт. Биз ошол жакта керекпиз. Себеби бул саясий проект менин жеке пикиримде. Негизгиси. Азыр биз программабызды кыска жаңылыктар топтомунан кийин кайрадан улантабыз. Студиянын номери 680606. Биз бүгүн Путиндин Кыргызстанга сапары, президенттик шайлоого карата тышкы күчтөрдүн таасири тууралуу сүйлөшүп жатабыз. Талкууга активдүү катышыңыздар. Сиздер угуп жаткан Марал радиосунун Айлампа программасы. Биз уктуруубузду улантабыз. Путиндин Кыргызстанга сапары, тышкы саясий күчтөрдүн алдыдагы президенттик шайлоого таасири тууралуу сүйлөшүп жатабыз. Талкууга катышкыңыз келсе, анда 680606 номерин терсеңиздер болот. Бизге келген угарман мындай суроосун жөнөтүп атат да. Атамбаев дейт, кайсы бир маегинде Путин менен ортодогу жылуу жакшы мамилесин айтып келип, анан ал экинчи мөөнөткө президент болуп кал деп бир нече жолу суранган. Демек, бул жерде бир кандайдыр сүйлөшүү болуп, ал таасир этиши мүмкүнбү деген оюн билдирген экен. Чынар айым. Албетте президенттердин өзүнчө клубу болот да, жолугушууларда жана мамлекеттик деңгээлде президенттер жолукканда жөн эле мамлекеттик маселелер эмес, бирок ар кайсы бири-бирине болгон мамилеси жөнүндө дагы көз караштарын айтышат. Анан Атамбаев бир канча жолу айтты го дейм, президент ушу Путин эле эмес, Назарбаев мырза да ошол жөнүндө айтып атат деп. Бирок бул ошол эле замат мен калбайм экинчи срокко, мен кетем, жаңыланыш керек, конституцияда кандай жазылса ошондой болот деп айтып келатат Атамбаев. Бул абдан туура нерсе. Анан албетте биз ачык эле айтыш керек, диктатуралар болгон жана авторитаризм ошондой
ошондой система супер президенттик саясий системалдагы президенттер Путин болобу, Назарбаев болобу, албетте алар өзүнүн ой жүгүртүү менен ошону бир нормалдуу жөнөкөй нерседей көрө бериши мүмкүн да. Анан Атамбаев менимче туура жооп берип атат. Бизде эл чечет, конституцияда жазылган, мен ошо кандай болсо ошондой жасайбыз депчи. Бул өзүнчө биздин саясий өнүгүү, биздин аракеттерди белгилеп атат. Албетте унутушпаш керек, жанагы Алмаз мырза айтып кетти го, 2010-жылы коогалаң болуп конституцияны референдумду араң өткөрүп атканда ошол эле Дмитрий Медведевдин айтканын баарыбызды дагы эле жакшы унутпай турабыз биз. Кыргызстан бул несостоявшееся государство депчи, бул мамлекет эмес. Анан парламенттик демократия болобу, эмне болобу, бул мамлекет боло албай турган мындай республика. Толук калыптанып бүтө элек деген мааниде айткан. Анан ошол бул жагынан мүмкүн эмоция менен айтылгандыр, бирок ошол жер эле ой жүгүрткөнүн Кыргызстанга болгон мамилеси катары ошол саясатчынын болуп бизге так болуп калды, белгилүү болуп. Ошол үчүн мен ачык эле айтайын, ошо коңшу мамлекеттер алыскы Россия деле көрө албай атат да. Биздин мындай туура нукта саясат жүргүзүп аткан. Анан мындай айткан сөздөр бул албетте кичине туура эмеспи дейм да. Ошону айтпай эле коюшса болмок деп ачык эле айтайын. Ошо экинчи срокко калбайбызбы, тигиндей кылбайбызбы. Мүмкүн албетте өзүн сиз абдан жакшы президент болдуңуз деп ошо белгилеси келип атат жакшы мамилесин. Бирок саясий эмеде конституциянын өзгөрүүсү болбошун биз каалап атсак, эл ушундай билгизип атса каалоосун биз парламенттик модельди өнүгөбүз деп. Анан туура эмес го дейм да, ушинтип эле бизге окшош биздей эле болбойсуңбу дегендей эле кабыл алам мен аны. Кийинки угарманга кезек берейин. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Угуп атабыз сизди. Менин атым Каныбек, канчадан чыгып жатам. Мындайда Путинден келүү, Кыргызстанга келиши, ошол жөнүндө азыр көп эле ойлор айтылып атат, ар кандайча. Мен өзүм пикиримди билдирип коюн деп атам да. Мисалы Путиндин бизге келүүсү кадимки эле башка бир өлкөнүн тем более официальный визит деп атпайбы, ошондой эле кабыл алыш керек да. Анан биздин шайлоого тиешелүү болот, анан Путин келип бизге бул жерде көрсөтөт, миш баланча болот, деген түкүнчө болот, бизге приказ берет дегенде ой менен да кээде айтылып кетип атат. Ушул туура эмес. Бул биз эми 20 жыл болуп калды, Кудай ошол 5 жыл эмеспи. Биз да баягы өзүбүздү сыйласак да биринчиденчи. Анан экинчиден тиги бизде эч кандай жанагы Евразиялык экономикалык союзга киргенге кирбей койгонго бизге андай мүмкүнчүлүк жок эле, биз мажбур элек. Анан чыга албайбыз. Анан тигиндей мындай дегенде ой туура эмес өзү негизичи. Биз ар дайым унутуп калабыз да, биз буга чейин эле мисалы биз бүткүл дүйнөлүк соода уюмунун мүчөсүбүз. Бул мүчөдө биз эң биринчилерден болуп киргенбиз. Ага Россия 17 жыл кире албай жүргөн Россиячы. Башка мамлекеттер кире албайт. Анан биз дагы жанагы унутпашыбыз керек, дагы бир Шанхай кызматташтык уюмунун мүчөсүбүз бизчи. Ал эми азыр ошо Европалык Евразиялык экономикалык союзга кирип алып, ошол жерден биз тиешелүү өзүбүз ойлогондой мындай бир эмеге жыйынтык көрбөй атканыбыз, ал биздин өзүбүздүн өкмөтүбүздүн эле салаакылыгын кайдыгерлигибиз, анан биздин мамлекетибиз абдан коррупцияга баткандыгы да ушул нерсе болуп атат. Мен жекече оюм ушундай да. Анан тиги дагы акыркы жолу дагы бир нерсени айтып кетейин дедим эле. Жанагы азыр Чынар айым туура айтып атат. Мына ар бир президент же болбосо тиги мамлекет, башка мамлекеттин бир чиновниктери ар кандай өзүнүн оюн айта берет. Алардын оюн айтпай койгон биз мындай эмете тоскоолдук кыла албайбыз да. А бирок биз жыйынтыкты өзүбүз чыгарабыз, кимди шайлайбыз, аны биз өзүбүз тандашыбыз керек. Ошондой ой жол менен барышыбыз керек деп ойлойм мен. Рахмат сиздерге. Укканыңыздар. Жанагы ойду айтып атышпайбы, баягы биз чыга албайбыз деген туура эмес деп. Эми реалист болуш керек да. Ушунча кыйноо жолу менен мүмкүн 2010-жылкы революция болбосо биз мүмкүн Евразиялык биримдикке деле кирбей калышыбыз мүмкүн болчу. Ошо кездеги жагдайлар түрткү болду болуш керек. Анан эми жанагы президенттер Путин биздин президентке айткан сөздү айтып атпайсызбы? Эми алар үчүн биз мындай бир түшүнүксүз мамлекет болуп атабыз да. Улам эле 5 жылда эле бирөө келе калып эле мен президентмин. Мындай кылабыз, тигиндей кылабыз. Алар болсо көнүп калган 20-25 жылдан бери мисалы Лукашенко, Назарбаев, Путин үчөө отуруп алып, кенен кесир бир 3 жыл, 5 жылга алдыга стратегиялык план түзгөнгө мүмкүнчүлүк. Биздин президенттер менен 1 жылга да түзө албай атпайбызбы? Алдына планда. Себеби эмне болуп кетет түшүнүксүз. Ошон үчүн аларга түшүнүксүз болуп атат. Анан эми президент албетте бара албайт.
кийинки шайлоого. Себеби бул конституцияда жазылган, конституцияны сыйлайт, биз дагы сыйлайбыз. Бирок мен толук мүмкүнчүлүк бар деп ойлойм. Премьер-министрге кайсы бир жылдан кийинби, бир жарым жылдан кийинби жагдайга жараша келип калышы толук ыктымал. Буга мыйзам дагы жол берет. Ошол мүмкүнчүлүктөгө унутпашыбыз керек да. Мен угармандын айтканы боюнча бир кошумча кылып кетким келип атат. Евразиялык биримдикке башка альтернатива барбы, болчу эле, дагы болушу мүмкүнбү дегендечи. Европага барганда жана ВСП плюс деп атпайбызбы, орусча айтып кетиш керек, бул всеобщая система преференций деп коет да. Жалпы ошо жеңилдетүүлүктү берген системасы деп. Ал Европа мамлекеттерине 6000ден ашык продукцияны тарифсиз жеңилдиктер менен Европага мамлекетине экспорт кылсак болот да. Бул жагынан Европа биримдигинин эксперттери келип, лабораториялар курулуп, бирок ошол эле замат EAS деп атпайбызбы, Евразия экономикалык биримдик деп. Ага киргенден баштап билесиздер, жана Орус Кыргыз өнүгүү фонду түзүлгөн. Ал жактан ошо айыл чарбасынын өнүгүүсүнө, ошол эле жанагы сертификацияланан лабораториялардын жаңыланышына, модернизациясына сарпталды ал акчалар. Ошо Кыргызстандын продукциясы Казакстан, Россияга эч кандай бир ограничениясы жок кирсин деп. Ошол эле замат Европага биздин ушуну жасап атканыбыз бул ошо көп тараптуу тышкы саясатты жүргүзүп, ачылган мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп, коомго аракетибиздин баарын белгилеп атат да. Балансты алып баруунучу биздин тышкы саясатты. Бирок албетте ички өнүгүүдө бир эле күчтөргө таянбай, башка дагы күчтөр менен алакабызды жакшы кылышыбыз керек. Ушул жактан могу китайское направление деп коелучу. Кытай менен болгон кызматташыбыз бир тараптуу болуп калып атат азырынча. Ушул жактан жанагы совместный предприятиялар дагы мүмкүн пайда болуп, биздин территорияда промышленность өнүгүп, кичинекей болсо дагы ошондой болсобу деген долбоорлор бар экенин билебиз. Буюрса ошол ишке ашса, толугу менен Батыш менен дагы, Россия, Казакстан менен дагы Евразия биримдик аркылуу, Кытай менен дагы биз соода жүргүзүп, ошол эле экономикасты өнүктүргөнгө мүмкүнчүлүктөр колдоно берсек болот да. Мүмкүнчүлүктөр бар бул жакта. Кийинки дагы угарма мындай суроо узатып атат да, Кыргызстандагы ким келечекте президент болоруна башка мамлекеттер дейт, экономикалык алакадан улам кызыгышабы же геосаясий кызыкчылык биринчи орунга турабы дейт. Азыр бул суроого жоопту бир аздан кийин угайын, анткени байланышта угарман турат. Саламатсызбы? Мен кайрадан эле чыгып атам, азыр мындай болуп атат да, мына чынарен туура айтып атат. Россия Федерациясы өзү азырчы тиги экономикалык санкцияларды киргизгенден Америка менен Европачы булар абдан кызыгып мына Кытай жака эметип атат. Анан деги эле Азия мамлекеттерине абдан байланыштарын катуу азыр эметип атат, киришип атат ошол байланышка Азия менен депчи. Биздер жаныбызда 1,5 миллиард, 1 миллиард 300 миллион калк турган Кытай менен ошо өзүнүн кызматташтыкты мындай күчөткөндүн ордуна биз тиги жанагындай ойлор болуп атат да, биз тиги Россиясы жок болобуз. Эми Россия биз обязательно партнер болушубуз керек. Эгер өзүбүз бирок баардык жерде өзүбүз кыймылдашыбыз керек да, өзүбүз мына ошон үчүн мен айтып атпайм, жанагы Путиндин келерине биз кандайдыр бир жамандыкты ойлобошубуз керек да. Мисалы бизге азыр сөзсүз түрдө башка мамлекеттер кызыгат, анан биз өзүбүздү сыйлашыбыз керек деп атпайм дагы эле бир жолучу. Рахмат. Биз өзүбүздү сыйлайлычы биринчиден. Рахмат. Чынар айындагы айтты, угуучулар айтып атат, Кытай багыты ошол менен дагы. Эми бирок бул биз ошол Евразиялык экономикалык биримдикке кирген үчүн башка үчүнчү мамлекеттерден келген товарлар, келген акчалар, келген инвестициялардын шарты башка болуп калып атпайбы? Ошон үчүн ачык эле айтышыбыз керек. Евразиялык экономикалык биримдикке кирген үчүн бүгүнкү күндө Туркиядан келген товарлар, же болбосо мисалы кайсы бир нерселер Кытайдан, башка мамлекеттерден келгендердин алардын пошлинасы башка. Алардын баасы башка. Башкача айтканда биз мындай бул жөн эле кыялда, орусча айтканда мечта, баягы Евразиялык экономикалык бир мисалы Россиянын машинелери менен, мисалы Кытайдан чыккан машинелер же болбосо Япониядан чыккан машинелер бирдей эле келе берсе, эки жагы менен тең колдоно берсек деген бул жөн эле кыял, андай болбойт. Россиядан келген, Казакстандан, Белоруссиядан келген товарлар, машине болобу, башка нерсе болобу, сүт азыктары болобу, кийим кече болобу, алардын баасы башка. Ошон үчүн биз бул чоң маселеге айланып аткан себеби да ошо да.
Биз экөөнүн тең бирдей деңгээлде, бирдей шарт менен, бирдей экономикалык кызыкчылык менен эле ишке ашыра беребиз деген болбойт андай. Ал мүмкүн эмес. Бир эле машиненин баасы мисалы Россиядан келген Жигулинин мисалы таможня пошлинасы мисалы $1 болуп атса, мисалга айтып атам, Япониядан же болбосо Туркиядан келгендики $100 болуп атса, албетте Россиянын товары өтө баштайт. А Россиянын товары ошончолук бизге керекпи? Биз ошол Россиянын эле товарлары менен, Россиянын техникасы менен, технологиясы менен өнүгүп кете алабызбы? Ушундай өтө орусча айтканда серьезный маселелер, мындай негиздүү маселелер күчөп келет атпайбы? Азыр Кыргызстанда мисалы бажы биримдигине каршы экономисттер, каршы топтор күчөп атат. Ал жөн эле Россияга каршы позиция эмес. Себеби ошол экономикалык эптин дагы мүчүрүштөрү болуп атат, алешемдиктери болуп атат. Биз ошондон өзүбүздү таба албай атабыз. Мына Казакстандын президенти өткөндө айтты. Биз дагы Евразия ушул биримдикке киргенде эчтеке пайда тапкан жокпуз деп. Россия өзү айтып атат, биз жакшы тапкан. Эгер бир дагы кирген мамлекетке пайдасы жок болсо, баары эле кыйналып атса ушул биримдикке киргенден кийин, анда ушундай биримдиктин келечеги барбы? Менин оюмча жок. Бул эми өзүнчө талкуу жарата турган маселе экен да, Албетте, бул чоң нерсе да. Оюңуз барбы, Чынарай? Сиздин сурооңузга геосаясат же угарманды экономикабы же геосаясатпы дейм. Аябай жөнөкөйлөштүрүп айтканда, постсоветтик аймак мындай кичинекей же орто размердеги мамлекеттер, орто дегенде мен Өзбекстан менен Казакстанды айтып атам, кичинекей дегенде мен Кыргызстан, Тажикстанды айтып атам. Эмнеге дегенде, Казакстанда бир топ ресурстар бар, билесиздер, нефть, газ деп атабыз. Туркменистанда дагы газ абдан көп. Ушул жагынан ачыгын эле айтыш керек, Борбор Азия мамлекеттери чоң ири державаларга ресурстар жагынан, экономика жактан, экономика деп айтпаш керек, ошо биздин ресурстарды алып кеткенге, өзүнүн экономикасына жардам бергенге эле кызыктар да. Ошол үчүн мисалы бул жагынан биз эң яркий пример, жакшы мисал бул Кытай. Биз билебиз Кытай канчалык кирген ошол эле нефтегазовый секторго Казакстандын. Бизде болсо дагы жана ар кайсы металлдарды азыр көбүнчөсү добывающий секторду иштеп атат Кытай мамлекети. Бул жөнөкөй айтканда биз буларга мамлекет катары карап келсек, биздин эле территория кызык да Кытай үчүн. Бул ресурстар, анан жана транзит. Жана транзит. Жана бизде темир жол боюнча жакында эле келишимге кичине жылыш болбодубу? Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан деп. Башкача айтканда, биздин жер, ушу картаны алганда, ичинде болгон, жердин ичинде болгон байлыктар, анан өтүп кете турган мүмкүнчүлүктөр да, Европа менен байланышып, баягы шелковый путь деген. Россия менен АКШны келсек, АКШ алыс болгондуктан башынан эле ири долбоор только Россия, Казакстан менен Туркменистан менен бир мамиле кылганга аракет кылышты. Бирок саясий, экономикалык маданияты жарашпагандыктан ишти жакшы алып бара албайчат да ак жактан. Ошол үчүн Батыш жана British Petroleum деген чоң ири транснациональный корпорациялар келген болчу Казакстанга. Долларизация казахского рынка деп коет, ал болуп кеткен убак эле. Казакстан абдан Батыш менен жакын мамиледе да бул жагынан, экономика жактан. Бирок Кыргызстан менен Тажикстанга келсек, биз аларга сунуштай турганда эчтекебиз жок да. Технология жактан бизге алар кызыктар эмес, такыр инвестицияны карап келсек, жардам эле. Бирок чыныгы ири проекттер болгон эмес Батыш менен. Ошол үчүн ал жактан биз жана идеологиясын жүргүзгөнгө эле демократиянын өнүктүрүү, укук үстөмдүгү, НПОлордун өнүгүүсү деп ушул баягы бизди демократиялыктыруу процесстерин эле ала жүргөнгө кичине жардам берип келатат Батыш жак. Россия өзү бул жерде туура айтылбадыбы, санкциялар боюнча Россия өзү абдан оор абалда болуп атат. Биздин Гамбаратаны бирди сала албаганын ачыгын эле айтты. Денонсация болуп кетти ал келишим. Бир жагынан мен жакшы айтам, бул жагынан орустар өздөрү аракет кылып, эми жаза албайбыз деп колдорун алып, биз жаза албайт экенбиз, өзүңөр бирдеме кылгыла деген мүмкүнчүлүк азыр болуп атат. Ошондуктан биз абдан кылдаттык менен туура инвесторду табышыбыз керек азыр Камбарата үчүнчү. Анткени бул деген дайыма эле геосаясат менен экономика байланышып жүрөт да. Эгерде Камбарата келсе абдан чоң ири долбоор Кытайларга кетсе, анда ушул гидроэнергетический сектор ошолор менен көз каранды болуп калат да. Мындай келечекечи. Албетте бул жакта Россия абдан мындай ревностный мамиле кылып коюшу мүмкүн. Өзү дагы жаза албайт, башкага да бербейт болчу. Ошондон биз алыс болушубуз керек бул жагынан. Жалгыз эле Россияны карап отура берсек,
бүгүнкү жагдайда өзгөчө технологиялар боюнча анда биз талаада калабыз. Ошон үчүн азыр биздин кыйынчылык эмнеден болуп атат? Биз Евразиялык экономикалык биримдикке кирип алдык. Киргенден кийин ошол биримдиктин ичиндеги эрежелерди сактаганга биз айла жок, сакташыбыз керек болуп атат. Алардан пайда деле болбой калганын да сезип атабыз. Анан ошон үчүн Европага барып атабыз, Кытай менен сүйлөшүп атабыз. Бул туура эле саясат, себеби биз кандайдыр бир жолун табышыбыз керек. Анан кийин эгер чын айтканда бул Россиянын проектиси, Евразиялык экономикалык биримдик деген, бизди баягы эми конечно себептер да болду, негиздер да болду, бирок негизги кызыкчылык Россияда болчу да. Россия ушунчалык бизди мажбурлап киргизгенден кийин анда бизге мындай нормальный мамиле кылыш керек. Анан киргизип алып, анан кийин сенин лабораторияң жок экен, анан тигиниң жок экен, анан кийин мынтип кылабыз, тигинтип кылабыз деген анда бул болбойт. Биздин акыбалды дагы эске алыш керек. Акыбалыбыз болсо анча эмес. Угарман байланышта саламатсызбы? Акыркы жолу кыскалай айтам мен азыр мына оюмдочу. Биз азыр Путиндин келишинен пайда чыгарып алышыбыз керек да, жанагы Камбарата Нарын каскадын курабыз деп 37 миллионду бизден эметип атпайбы орустар курбай коюшупчу, бизге төлөп бересиңер деп. Ошону азыр Атамбаев эгерде ойлонуп туруп иш кыла турган болсо, Путин менен сүйлөштүрүп ошону жана Путин тиги орустардын өзүн тыйып кое турган акыбалы жетет анынчы. Биз муну билебиз, буга чейин ушундай иштер жүрүп келген. Рахмат. Рахмат. Эми мул боюнча азыр эл аралык аудит иштеп атат да. Дагы бир жагдай жөнүндө сурамым келип атат. Мына тышкы күчтөр деп атабыз. Биз тышкы күч десе эле Орусия, Казакстан, Америка дейбиз. Бирок ошол эле учурда буга чейинки президенттердин дагы таасири болобу деген маселе каалайбызбы, каалабайбызбы коомчулукта айтылып келе жатат. Акаевдин, Бакиевдин таасири, алардын чоң финансылык ресурсу пайдаланып кетиши мүмкүнбү депчи. Кыргызстан, кыргыз элитасы, коомчулук ага жол бербейт. Биз ага ишеним арталык, бирок андай болуп кетүү тобокелчилдиги болушу барбы? Эми Акаевди билбейм, себеби бир топ жыл өтүп кетти, 10 жылдан ашып өтүп кетти убакыт. Профессор болуп эле иштейт дейсизби, каражат аз. Эми ал кишиде анча деле чоң каражат жок болуш керек, анан ал киши деле баягы эми жашы деле келип калды. Негизи андан кийинки президент, Бакиевдин кызыкчылыгы, анын балдарынын кызыкчылыгы, анан кийин мындай өч алуу, кекчилдик, ушундай маселелерди дагы унутпашыбыз керек да, себеби алар мына кетери менен, азыркы президент кетери менен президенттин жанында жүргөн, баягы революцияны жазаган адамдардан президенттин жанында деле эч ким калган жок. Бу дагы мүмкүн кандайдыр бир деңгээлде ошол Бакиевдерге жардам болуп аткандыр. Мүмкүн. Бирок алар албетте кызыктар. Албетте алардын дагы эле экономикалык кызыкчылыктары бар. Алар өзүнүн жоготкон байлыктарын, мүлктөрүн кайра бир кайтарып алабыз деген үмүттөр болуш керек. Ошон үчүн бул факторду дагы менин оюмча четке какпаш керек да. Өтө этият болуш керек. Себеби бар болушу мүмкүн. Чынар айым, сизде кандай ой? Мен кичине адамдардын, элдин аң сезими жагынан карап айткым келип атат. Бул жагынан менимче биз жана ачыгын эле айтыш керек, кыргыздар тилекке каршы түндүк түштүк деп кичине бөлүнөт эмеспизби? Мына башынан эле бул саясий фактор катары кабыл алып калдык да. Бул саясатчыларга албетте мындай керектүү бөлүнүү, кээде шайлоо келерде эле ушуну раскачка кылышат да, колдонушат. Анан бул жактан баягы 2013 июнда болгон окуядан кийин аякта дагы баягы бакиевский реваншистский күчтөр ойноду деп да айтышат эмеспи? Узбекский сепаратизм, анан наркотрафиктин күчтөрү, криминалдар, ушул баары аралашып кетти, ошо тилекке каршы июнь болуп кетти деп. Анан спецслужбалар деп да Атамбаев мырза канчадан бери айтып атат, кайсы мамлекеттин спецслужбалар демен. Ушунун баарын эске алсак, көбүнчөсү ушул жаман нерселерге, окуяларга катышкан адамдар дагы эле бийликте бар. Анан канчачыр бир пайызы ошо Бакиевдердин менен байланышкан күчтөр бар экенин билебиз да. Азыр деле байланыш бар. Азыр деле байланыш бар. Ошол үчүн Алмаз мырза туура айтып атат, ошондой коркунуч бар, бирок кичине азайып калды. Анткени эл деле түшүндү,
ким экенин эл деле көрүп атат, ким кандай байланышып атканын. Анан биз деле суроолор келип атпайбызбы, кайсы бир саясатчылар кайдан өзүнүн каражаттарын алып атышат деген суроолор болуп атат да. Ачык эле айталык, кантип ошол партиялар парламентке келип калды. Анан мүмкүн ошол жагынан ошол партия дагы эле ошол алган акчасын парламентке келген мүмкүн кайтарып бериш керек болуп калып атат дегенде. Ошол үчүн алар өзүнүн баягы повесткасын жылдыра берет, бирок эл буюрса ага мүмкүнчүлүк бербейт окшойт, түшүнүп калышты. Анан система деле мүмкүнчүлүк бербейт азыр. Кыргыз эл дагы мындай да баягы кыргыз эли бул жагынан аябай эле мындай практичный анан кыйтыр элбиз да. Эми кеткен киши кетти, эми болду, эми кечке алып келе бермек беле деп, андан көрө жаңы кишиге финансыны берели, жаңы кишини алып келели деген ой кетет. Башка маселе, ошол күчтөр, аталган күчтөр өзүнүн финанс аркылуу азыркы саясий күчтөрдү колдонуп, аларга бир тыйын тыпыр берип, мындайча кыргызча айтканда, анан кандайдыр бир мындай кепилдик алышы мүмкүн. Муну да унутпайлы эми, албетте баягы эл жол бербейт буга. Себеби кан турат, себеби баягы өлгөн балдардын көз алдыбызда турат. Элибиздин көсөмдүгүнө ишенишибиз керек. Көсөмдүк ишенишибиз керек, бирок саясат деген саясат, аны да жокко чыгарууга болбойт. Сиздерге чоң рахмат, келип ушул мазмундуу маек куруп бергендиңиздер үчүн ыраазычылык билдирем. Биз соңку учурда ошо коомчулукта кызуу талкуу жаратып жаткан маселени эфир алкагында талкууладык. Путиндин Кыргызстанга боло турган сапары, тышкы күчтөрдүн алдыдагы президенттик шайлоого таасири жөнүндө сөз кылдык. Суроолорго эл аралык мамилелер боюнча эксперт талдоочу Чынара Эсенгул, саясат талдоочу, коомдук ишмер Алмаз Акматалиев жооп беришти. Ушуну менен Айлампа программасын жыйынтыктайбыз. Ал эми алдыда өлкө аймагынан алынган акыркы жаңылыктар топтому күтүүдө. Сөздү мен кесиптешиме узатам.